ок Тажикстан тарапынан атылган. Мынаке досым, камча кызыр шайышты байкадың турган стойкасын. Тажиктер тизип алып туруп сүйлөп аткан. Дүйнөлүк СМИ кысып койгондон кийин булар кысып туруп өздөрү жалдырап келиптир, мына камчакты ташыйбышка жалдырап келди, көрүң. Турган стойкасын байкап атасыңбы? Эл чындыкты билсин. УКМК Тажикстан кыргыз айылдарын авиаракета менен атканын билдирди. Бүгүн 2-майда Баткендин Орто Боз айылында үйдүн дубалын тешип өткөн авиациялык ракета табылды. Авиаракета жарылбай калгандыктан ал үйдүн тургундары жабыркаган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 29 апрелде тажик аскерлери Ми-24 вертолету менен Баткен район 4 көчө жана жыр-дүбө аймактарына абдан чабуул койгон. Учурда окуя болгон жерде тергөө тобу иштеп жатат. Коопсуздукту камсыздоо үчүн кыргыз-тажик чек арасындагы өткөрүү пункттарында териштөө башталгандан тартып каттам токтотулган. Чек ара кызматы 2-май 13:00 карата кыргыз-тажик чек ара тилкесинде абал туруктуу экенин маалымдады. Ушул тапта Кыргызстан менен Тажикстандын коргонуу мекемелеринин биргелешкен комиссиясы Баткен району Аксай айылында ишин улантууда. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы кагылыштарда 34 адам каза тапты. Жаратылгандардын саны 178 кишиге жетти. Ал эми тажик тараптан 15 киши каза болуп, 90 жараны жаратылганын Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Тажикстан бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат берилек. Кыргызстанда 1 жана 2 май чек арада каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин. Чек арадагы тиреште 100дөй турак жай өрттөлгөн. Чек арадагы тиреште Баткен облусунда 78 турак үй, 2 мектеп, 1 фельдшерлик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май куючу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлгөн. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаал министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Маалыматка ылайык, Миңбулак, Достук жана Максат чек ара дозоттору талкаланган. Сада, Разаков, Арка, Максат, Достук жана Борбордук айылдарындагы үйлөр, имараттар өрттөлүп, дүкөндөр тонолгон. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусунда кыргыз-тажик чек арасындагы калгыштарда 34 адам каза тапты. Жаратылгандардын саны 178 кишиге жетти. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин. Артур Медетбеков генерал тажиктер үйлөрдө мекемелерди талкалап, өрттөп, өз желектерин сайып, чыр эмес согуш кылды дейт Назарньюс маалымат агенттигине генерал Артур Медетбеков. Чек арадагы чырды биздин бийлик ырбатпайлы деген максатта тынчтык жол менен чечүүгө аракет кылып жатат. Бирок алар согушууну максат кылып алгандыктанбы сүйлөөчүлөр оң жыйынтыгын бербей жатат. Мындай учурда кандай жооп кайтарышыбыз керек? Биринчиден, чек арада чыр эмес кадимкидей согуш болду. Тажиктер кылмыштуу агрессивдүү биздин аймакка кирип келип, үйлөрдө мекемелерди талкалап, өрттөп, өз желектерин сайып, жөнөкөй жарандарыбызды аткылашып, өлтүргөн мисалдар чыга баштады. Муну фашисттик кылмыштуулук десек болот. Ошондой эле алар биз муну жөн эле жасаган жокпуз. Бул жер жакын арада биздин туруктуу жерибиз болот деп Кыргызстанга таандык аймакка көз тартышууда. Тажикстан бийлиги согуш менен болсо да кыргыздын жерин алабыз, суусуна ээлик кылабыз деген максаты болгон үчүн өзүнүн жергиликтүү элине курал таратышкан. Азыр эли бийлигине баш ийбей ошол куралдар менен фашисттик кылмыштарды жасап жатышат. Тажик бийлигинин куралчан жарандарына алы жетпей калганы үчүн эки тараптуу сүйлөшүү болуп, аскер техникаларын чек арадан алыс алып кетебиз, ок атууну токтотобуз дешкенинен майнап чыкпай жатат. Тажиктин бийлигине баш ийбейт деген тобу кыргыздын жерин майкандап, үйлөрүн өрттөп, жарандарыбызды өлтүрө берсе болобу? Туура, алар талкалай берсе болот, биздин эл унчукпай тура берет дегенге кепилдик жок. Жергиликтүү элдин жакындары каза болуп, үй жайлары өрттөнүп кеткендер колуна курал тийсе, тажиктерди да так ушундай абалга алып келип коюшу мүмкүн. Бирок ал учурда абал курчуп, узак убакытка созулган согушка айланып кетет. Ошон үчүн биздин бийлик тажиктердин кыргыздарга кылып жаткан кылмыштарын баарын ачык айтып, куралчан жарандарыңарды токтоткула, курал жараңарды алгыла. Болбосо силерге жооп кылып коюшса, элибизди токтото албай калабыз. Абал кыйындап кетет деп катуу эле айтышы керек болчу. Ошондо гана тынччылыкка келген позиция орун алат беле.
Биз согушта көксөгөндөргө татыктуу жооп бере албай жатабызбы же маселени тынчтык жолу менен чечүүгө бел байлап алдыкпы? Эмнегедир биздин бийлик тынчтык менен чечебиз дегенге бел байлап ошонун негизинде иш-аракеттерди жүргүзүп жатат. Бирок тилекке каршы тажиктер биздин аймакка кирип алып, кылмыштуу иштер менен алек болгонун токтотушу элек. Өкүнүчтүүсү, алардын бул аракети чоң жарага айланат. Ошон үчүн биздин бийликтегилер өтө тез ойлонуп бул маселени ыкчам чечкенге аракет кылыш керек. Ошондой эле биздин куралдуу күчтөрдү жана жергиликтүү тургундарды күчтөндүрүшү керек. Биз чек ара маселесинен мурун элибизди сактап, коопсуздугун коргоого алганга аракет кылышыбыз зарыл. Курчоодо калган айылдардын тургундары аскер жөнөткүлө атууга уруксат бергиле деп ыйламсыраган сөздөрү интернет аркылуу тарады. Неге биздин бийлик ок атууга буйрук берген жок? Жогорку жактагылар тынчтык келишимине кол койгондон кийин ошону ыйык тутуп, согушту ырбатпайлы деп тынчтык жол менен эптеп согушту токтотууга аракет кылалы деп жатышты. Тажик тарап келишимге кол койгондон кийин да эмнегедир берген убадалар аткарылбай, тажиктин куралданган жарандары согушту узакка созгусу келди. Тажиктин бандиттик топторун атайын ышыктап ишиңерди уланта бергиле деп атышкан жокпу? Тажиктин бандиттик топторун кой демиш болуп тымызын аларды ышкап жатат деген да кептер айтылды. Эгер бул анализдер туура болсо, тажик бийлиги согуштун жакын арада токтошуна анча деле кызыктар эмес деп түшүнсөк болот. Сыягы алар элибизди кууп чыгып, бизге таандык жерлерди ээлеп, жер суу бөлүшүүдө үстөмдүк кылуу үчүн да ушул ыкманы колдонушу мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө дагы чындык да, жеңиш да биз тарапта. Биз жерибизди, мекенибизди коргогонго салымыбызды кошушубуз керек. Бийлик чечкиндүү болуп ыкчам чечимдерди кабыл алып, профессионалдуу топторду түзүшү керек. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Экс-президент Роза Отунбаева кайрылуу жасады. Ардактуу мекендештер, башыбызга оор сыноо түшкөн учур, мекенибиздин бүтүндүгүнө коркунуч жаралып, жерибизди куралчан душман басып, айылдар өрттөлүп, боордошторубуздун каны төгүлдү. Жакын адамдарынан айрылып, кан жутуп олтурган бир туугандарыма терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. Бул силердин жеке трагедияңар эмес, жалпы кыргыз элинин башынан түшкөн апат. Силер жалгыз эмессиңер. Биз силер мененбиз. Өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаров, биздин баатыр аскер күчтөрүбүз жана дипломатиялык өкүлдөрүбүз колдон келген бардык аракеттерди көрүп атышат деп мен элимди ишендире алам. Бүгүн кырдаал өтө оор бойдон калууда. Абал көзөмөлдөн чыгып кайрадан тутумдаш кагылыштар чыгып кетүү коркунучу турат. Ошондуктан мен бардыгыңыздарды биримдикке жана сабырдуулукка чакырам. Ар бирибиз дараметибизге карай аракет кылалы, жапа чегип, жабыр тарткан мекендештерибизге жардам уюштуралы. Мекемелер, жеке адамдар, жамааттар, коомдук уюмдар, алардын ичинде биздин фондда ушул күндөрү тынбай Баткенге гуманитардык жардам жиберүүдө. Атышуу токтотулса эле сөзсүз биз кайрадан өрттөлгөн, сынган, кыйраган имараттарды, турак жайларды мамлекет эсебинен толук калыбына келтиришибиз керек. Баткенибиз сөзсүз гүлдөйт. Ал жакта турган элибиздин бакубат жана тынч жашоосу ар бирибиздин милдетибиз. Кымбаттуу мекендештер, болуп жаткан окуялар мамлекеттердин ортосунда болгондуктан эл аралык мүнөздө болуп, эл аралык ааламда кагылышуу өтүп жатат. Ошондуктан улам азыркы абалды мындан арыда курчутуп албоо үчүн ачык айтылбай турган, жөнөкөй сөз менен айтканда көшөгөндүн артында сүйлөшүлүп, ошол жакта аткарылуучу иштер көп. Учурда мамлекет жетекчилиги, өкмөт жана дипломатиялык корпус тарабынан жигердүү аракеттер жасалууда. Өз тажрыйбама таянып колумдан келишинче көмөк көрсөтүп жатам. Бириккен Улуттар уюму баш болгон эл аралык коомчулукка туура маалымат берилип, түзүлгөн кырдаалды туура түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Бирок азыркы кырдаалды сырттан бирөө келип, биз жана биз менен 1000 жылдар бою жанаша жашаган коңшуларыбыздын ортосундагы чырды бир күндө эле чече коюшат дегендер жаңылышат. Бул маселени кыргыз менен тажик элдери тынч сүйлөшүү жолу менен гана, эмоция калтырбастан жана түбөлүк достугубузду эске алып тил таба алабыз. Ошондуктан сиздерди бир беткей баа берүүдөн, бир беткей талаптарды коюудан, алдын ала эле бирөөлөргө айып тагуудан карманууга, сабырдуулукка чакырат элем. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаруу күндүн талабы. Бул сыноодон Кыргызстандын көп улуттуу эли, кыргыз мамлекети татыктуу чыга турганына терең ишенем. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаева. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Тажиктер барымтага алган кыргыздар бошотулду. Тажикстандын аскер күчтөрү тарабынан барымтага алынган адамдар бошотулду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди.
Маалыматка караганда алар ички иштер министринин орун басары Сүйүнбек Өмүрзаков менен Тажикстандын ички иштер министринин орун басары менен болгон сүйлөшүүдөн кийин чыгарылган. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Лейлек район жаштары жалпы элге кайрылуу жасады. Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын жаштары жалпы кыргыз калкына кайрылуу жолдоду. Алардын кайрылуусунда азыркы учурда абал туруктуу. Урматтуу кыргыз элим, биз менен кошо кыжаалат кабатыр болуп бизге көрсөткөн жардамыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн президенттер, андан кийин эки өлкөнүн УКМК жетекчилеринин жолугушуусунан абал кыйла туруктуу. Биз үчүн күйүп бышып келебиз деген жарандар келбей эле коюңуздар. Абал турукташып келе жатат деп кайрылды жаштар. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Согуштун чыгышына кыскача анализ. Баткендик туугандар өзгөчө чек арада жашагандар жакшы билишет. Акыркы мезгилде контрабанда токтоп, Тажикстанда мисалы бензин $1 чыгып кеткен. А эң негизгиси контрабанда бул Афганистандан чыккан наркотрафик Тажикстандан келип, Баткенден кирип Россия, Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн маршрут болчу. Ошол схеманы бууп койгон үчүн кыргыз бийлигине өчөшүп, эл аралык наркомафия кол салып атат. Куралды чиновниктердин таратып жатканда ушул интернеттен карап көргүлө. Тажикстанда чоң кызматтагы чиновниктер канча жолу наркобизнеске аралашкан фактыларын көрөсүңөр. Аскердик машыгууларды чогуу өткөрүп, курал берип, теги жактан пардан берип аткан сарылардын чоңу да бул маршрутка кызыктар. Ошол маршрутту бууган үчүн кыргыздарга артын салып, нелегалдар чыгарылат. Бизде иштеп табылган акчалар бизден коротулат деп атканы кыргыз бийлигинин эрктүү кадамына кылган таарынычы. Ошол эле учурда жамшуттарга мигранттарды легалдаштырганга убакыт берди. Кошумча арзан авиарейстерди ачып берди. Евровиденияга тажик кызын жиберип жатышат. Өзүнө тартуу аракетин байкап аткан жоксуңарбы? Үчүнчү күчтөр деген ушул бир нече мамлекеттин жетекчилери аралашкан наркомафия. Ошон жолун бууп салган садыр менен камчы эркек экен дей турган жерде болушунча боктоп атасыңар. Азыркы учурда бийликти сындаган популисттер, өлкө душмандары, алардын Россияда тажикке тийип алган кыргызды жамандаган аселден бир тыйын айырмасы жок. Баса өлкө душмандары демекчи жакында бийлик кумтөрдү мамлекетке кайтарат. Кумтөр болушунча чыйпылыктап азыркы бийликти алып түшкөнгө аракет кылып, маалымат каражаттарына, блогер, журналисттерге акча төлөп бийликти жамандатырып олтурат. Ким эле алтын жумуртка тууган тоогунан айрылгысы келет. Сапарды алып келебиз деген маалымат да чын. Себеби силер жамандап аткан Садый Сапайга окшоп царга талтайып бербей койду. Мурунку президенттери караганда шымды татыктуу кийип атат. А царга элин ойлобой жүргөн Кытайга сатып ийген Эмомалиге окшогондор, музейден, ТЭЦтен да жеп ийген акчаны сүйгөн Сапайга окшогондор керек. Садыр Жапаровдун колунда атайын кызматтардын маалыматтары бар. Баткендеги кол салууга чек ара кызматынан башка күчтүү колдонсо, анда согуштун матыштагы чоңоюп кетип, миңдеген адамдар өлөт. Чек ара кызматынын милдети чек араны кайтаруу. Ошондуктан алардан башка эч кимди аралаштыра алышпайт. Эгер башка күчтөрдү тартсак, царь жамшуттарга абдан жардам берет. Көрөм ошондо мобилизация боло калат элек, кыйратып ийет элек деп жулунуп аткандарды. Кумурсканы тебелегенде эле кырып ийишмек. Эки ход вперед болуп, бул провокацияга алдырышкан жок. Болбосо Ташиев кандай чоң муштум экенин билесиңер. Барбалаңдап өзү курал көтөрүп жөнөмөк. Бул конфликтте тажик тарап жана эл аралык мафия күнөөлүү экенин эл аралык уюмдардын, өнүккөн өлкөлөрдүн башчылары атайын кызматтар берген маалыматтардан көрүп эле турушат. Эртең Кыргызстанга с уважением мамиле кыла башташат. Тажик бийлигине айып тагылып, айыпка жыгылат. Эли нааразы болуп, өзү эле сазайга берет тиги алжыганча алдын. А биздин жетекчилер элин сактап калыш үчүн шахматтагыдай туура жүрүш жасады. Провокацияга алдырышпады, наркомафияны жолун бууй алды. Үчүнчү күчтөр деген ушулар. Сүрөттү карасаңар, согушуп аткандар катардагы карапайым тажиктер эмес, наркомафиянын очогунан күн көргөн торпедалар экенин түшүнөсүңөр. Бийлик деген бийлик да, алар бүтүп алды ачык айта албайт. Ачыкка чыгып алса пландары өлөт. Андыктан сабыр кылып туралы. Бийликке жалгыз садыр менен камчы олтурган жок. Ал жерде канча жылдан бери өлкөсүнө кызмат өтөп келген патриот адистер бар. Алар деле бирдеме билет да, Фейсбуктагылардын акылы жеткен жерге ошол адистердин башы жетпесе, ошончо жыл иштешпейт эле да ал жерде. Албетте, бул окуяда бейгүнөө о дүйнө узаган мекендештерибизге жүрөк тилинет. Бирок булардын өлүмү миңдеген башка мекендештердин өмүрүн сактап калды. Көз өткөн мекендештерибиздин баары Рамазан айында эл жерин коргоп өткөн баттылар катары шейит кетишти. Жараткан бейишинен берсин.
Дагы мага сайлып албагыла. Мен мурункудай эле эл көрбөй аткан чындыкты айтып койдум дейт Кудурет Айчабаров өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.